Улуу жаратуучуга чексиз мактоолор болсун, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам дубалар болсун. Бүгүнкү каарманыбыздын өтө оор көйгөйү бүгүн биздин фондубузга келип, алгачкы жардам сураган Таалайбек Эсеналиев агабыз тууралуу айталы. 1961-жылы Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Чаек айылында жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөлүк абалын айта турган болсок, 3 баланын атасы турмуштун соккусунан аялыман өзүнчө жашаганга туура келген дейт. Аганын айтымында Иштерман өз эмгеги менен акча таап, Бишкектин селекция жагындагы автобустун бирин айдап, элди ташып, сооп иштерди жасап келген агабыз 2015-жылы мындайча күйүткө кабылып, эхинококоз деген оору менен жабыркап, бүгүнкү күнгө чейин денесинен курт чыгып, анысы аз келгенси буту сынып, балдак менен басып жаткан учуру. Алгачкы диагнозу рак деп бейтапканадан чыгарылып, кийин чөп дарыга дарыланып, бир аз жыйынтык болду дейт. Буту сынып барганда гана эхинококоз экенин билгенмин деп күйүүтүн бөлүштү. Бүгүнкү күндө бардык жерде энелерди сыйлап, энелерди даңазалап келебиз. Бирок ата кайгысын тартып, ата мээримине зар болгондор да жок эместечи. Кыргыздын ар бир атасы биздин атабыз деген уран менен фондубуз жардам берели деген максат менен чыгарып, Таалай аганын өзүнүн айтканына көңүл бөлөлү. Бияка келген максатым жанагы интернеттен жанагы кайрымдуулук фондуна өтүп калдым да, анан кийин мен ушул жардамга муктаж болуп, өзүм 5 жылдан бери экинокок оорусу менен ооруп жүрөм да. 2 жолу операция болдум. Андан результат болбой, кайра операция боло беремби деп. Анан кийин мен бир жакшы дарыгер таап алып, дарысын ичип атам 2 ай апрелден бери. Ошол бутуман чыгып атат сыртты көздөй. Анан кийин бир айда бир 35 миң, 30 миңдей тыйын кетип атат да. Анан кийин ушундан жардам болобу деп ушул кеп кеңештерди алайын деп келгем да себебинде. Менде башында экинокок эмес, тиги бөйрөгүмдө таш бар деп тап койгон. Ар бир доктурларга барып кайрылдым, аяктан результат болгон жок. Андан дагы 15 күн мен жатып калгам үйдөчү, биякта иштеп жүргөндө. Андан кийин тиги бутум сынып калып, анан кийин барганда мени рак онкология деп чыгарып салган. Аякта онкология эмес, кайра биопсия бергенде онкологиядан неме болгондо тиги паразитарный экинокок деп Алматыдан чыгып келген. Экинокок депчи. Анан кийин Жумабеков Сабырбек таластык жигит операция жасаган 17-жылычы. Аякта 15 күн жатып чыгып кеткенде анан айылга барганда апрелдин аяк ченинде кайра жан башым шишип кеткен. Шишип кеткенде анан аяктын врачына баягы тилдиргенге туура келди да. Анан аякта 2 ай жаттым. Анан дагы эле бүткөндөн кийин кайра эле жан башым кайра шиший баштады. Анан мен дагы жолдорун издеп, ар кимден кеңеш сурап, антип анан кайра операция жасаткан менен толук чыкпайт экен. Анан бир жакшы бир дарыгерге жолугуп калып, байке ушундай ичсеңиз результат болот дегенден анан ишенбей барып, а дегенде алып 28.600 алып иштим. 1,5 айдан кийин жан башыман экинококтор сыртка чыкты. Анан мына мен ишене баштадым да. Андан кийин кайрада келип, кайрада калдым. Анан көчө күнү ошол бутуман жарылып кетти да. Анан бул дарыны бул үзгүлтүксүз ичсең бир жакшы результат алчудаймын. Анан бул ооруну менде душманыма каалабайт элем. Бул эң жаман оору экен да. Ошол элиме оорубасын деп мен элиме ден соолук каалайт элем да. Мен деле убагында элге жардам берип, кайрымдуулук деле уштагандарга жардам берип жүрчү элем. Мен мурда эл ташып жүрчүмүн, барып элдерди ташып, автобус айдап дегендей. Анан мен андай оору менен ооруп көрбөгөндөн мен оорунун диагнозун таба албай кыйналып жүрдүм да. Канча жылдан беричи. Анан томографияга түшкөндө жанагындай мени көргөздү, тиги жан баштын ичиненчи. Анан тактап айтканда тиги паразитарный экинокок Алматыдан чыгып келди да, мунун немеси, анализичи. Анан аракет кылып, андай-мындай аракет кылдык, жакшы эле бир туугандар жакшы эле жардам беришти, досторум дегендей. Анан кийин бул дары дермекке деп бул Азамат иниме кайрылып кеңеш сурап келгем. Кандай кылып болот депчи. Мен атабыз салган үйдө инилери менен турам. Мамаша 12 жылдан бери инсульт. Мен мурда мамашага да жардам берчү элем, азыр өзүм жардамга муктаж болуп калдым да. Кызым болсо турмушка чыккан, өзүнчө жашайт. Анда-санда келип кетет, папам деп. Мен эми врачтарга барып өткөндө операция жасады да. Анан жасаганы менен тазалап салды, ячейка калып калгандан кийин кайра эле өткөн. Азыр 9 жолу операция болгондор бар экен, мен ошол угуп атам да эки жактан элден.
Анан бул жанагы дары дармектин күчү аябай жакшы таасир этет экен. Ушул результат болот деген менин оюм бар. Мынакей ушу результат ала баштадым да, анан кийин үзгүлтүксүз ичиш керек экен. Бир 5 ай ичемби, 6 ай ичемби. Анан кийин буйруса мынакей айыгып кетсем элим үчүн дагы айтып, моментип дарыланса болот деп. Меникини азыркы дарыланып аткан неме Тибет медицинанын чөп дарысы баягы чисти экологическийчи. Ошолор менен таанышып калгам ошолоп. Анан кийин мага ушул сунуштарды байке айгасы ушундан результаттар болот деген, анан апрелдин 15-тен баштап иче баштадым. Анан неменин июндун 6-сында жан башыман жарылып, экинококтордун баары сыртка чыкты. Сыртка чыгып, мен анан ошондо ишеним пайда болду да, дагычы айгат турбаймынбы деп. Андан кийин дагы алып 30 миңге. Анан дагы ичип, мынакей азыр мурдаган эле түгөндү дарымчы. Ошол үзгүлтүксүз дары ичсем, кайра дагы результат алып, ошо ячейкалардын баарын өлтүрүп, ушул бул оору деген, бул экинокок деген башта да болот экен, боордо да болот экен, өпкөдө болот экен. Табарсыкта ар кайсы жерге барып жайгашат экен да, мынучу. Ал бул күчөйт, бул кете берет экен, ячейкасы неметип эле көбөйө берет экен. Бул жанагындай Тибет медицинанын дарыгерлеринин ушул ыраазычылыгын билдирип атам да азырчы. Менде үмүт пайда болду жашоогочу. Башым ооруп жүргөндө цитромон иччүмүн, басылып калчы. Анан кийин антип баягы бутумдун жана сынганына байланыштуу немеге түшкөн, томографияга түшкөндө ошол экинококтун немелери көрүндү да ошочу. Анан тактаганда экинокок болуп чыкты да баарын. Автобуста тиги декабрда тагынан кеп чыгып кеткен да. Анан жыгылып кеткенде барып тиги доктурга барганда уже немеси чыгып калды да. Жана томографияга түшкөндө жанагындай курттар көрүндү. Анан неметкенде тактап эткенде экинокок болуп чыгып атпайбы. Былтыр эле дарыланып баштапсыз, Жок, мен уже 15-жылы жыгылгам да. Анан 1 жыл үйдө жаттым. 1 жыл 2 ай үйдө жаттым да. Анан 17-жылы уже кайра томографияга түшүп, эметкенде экинокок деп анан кийин жумөк сайрып операция жасаган. Жасап, анан аяктан чыгып кеткем. Анан жакшы болдумбу деп эметсем, кайра айылга барганда жан башым кайра шишип, анан кийин чейектин врачтары жан башымды тилип, аякта 2 ай жаттым да. 2 ай жаткандан кайра айыктым деп кайра чыксам, кайра жан баш шиши баштады. Анан айылга кетип, кайсы бир жерге барып, тиге барбаган жерим калган жок негизи. Анан акыр аягы жанагы дарыгерлерге жолугуп, алар мени ушундай байке результат болот дегенден мен аракет кылдым эле, ошо мынакей болуп атат, ошо чыгып атат. Ошон үчүн үзгүлтүксүз ичиш керек экен да. Ушул адамдарга жардам берип атат, жолдорун көргөзүп атат, борки Азаматты таап инимди каякта экен деп келгем. Анан мага жолдорун көргөзүп, мага жардам бергенге деле ушул жакшы жигит экен деп. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп, коомчулукта ушундай бир жакшылык ишке биз себепкер болуп калсак, жакшылык ишке даанакер болуп калсак, Кудай астында сооп таап калсак деген гана ниетти камтып бүгүн иштер жүрүп келет. Бирок Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, биз канчалаган бир туугандардын ден соолугунун жакшырышына себепкер боло алдык жана болуу аракетин жасап жатабыз. Ошентсе дагы бул жалган дүйнө баарыбыз үчүн жалган. Бирок жалган дүйнө деп эле жалган нерселер менен эмес, биз чындык менен, жакшы менен бир жашайлы деген үмүттө чакырыктарды жасап, аракет кылып умтулуп келебиз. Мына азыр биздин жаныбызда отурган биздин агабыз, атабыз, кыргыздын ар бир атасы биздин атабыз, кыргыздын ар бир энеси биздин энебиз деген түшүнүк менен биз жашоодо жашап келебиз. Бирок мына ушундай түшүнүктө кабыл алган жандар, эстүү жандар келгиле. Оорунун дартын оору электе бил дейт. Ошонун бир эмесин ооруган жан билет дейт ооруну. Мына ошондой сыяктуудай айтылган сөз кыргыз эч убакта кыйынчылыкта таштаган эмес деп аталарыбыз ынтымак менен, биримдик менен жашап өмүр сүрүп келишкен. Мына азыр турган биздин атабыз, агабыз отурат. Ден соолугунан жабыркап, кыйналып, ошол дартына даба болчу дары дармектерди алыш кыйынга туруп атат. Бүгүн сиздер жакшы билесиздер, баарыбыз жакшы билебиз, кыргыздын ар бир жаранына мындай жетишерлик түшүнүк бар деп ойлойм. Себеби 12 мүчө түгөл туруп, чуркап жүгүрүп жүрүп акча табыш кыйынга туруп атат.
өз өлкөбүздөн ошондой бир акча табуу кыйын болгондуктан чет өлкөгө чыгып атат мигрант болуп. Ушул аталарыбыз убагында эмгегин кылып, мээнет кылып, иштешип, Кудайга шүгүр акча табышып, өздөрүнө эмес өзгөгө деле жардамын берип жашап келгем деп азыр сүйлөшүп отурсак айтып берип болуп турат. Эми кече күнү ден соолугу жакшы турган адам бүгүн муктаж болуп кайра бирөөдөн жардам сурайм деген оюна да туура келген эмес, оюнда да болгон эмес. Сиздин дагы биздин да оюбузда мындай нерсе жок. Бирок сиздин каалооңуз менен, биздин каалоо менен эмес бул жалган. Аллахтын каалоосу менен эртең кайсыл күндү көрөбүз Кудай билет. Муну биз акылдуулугубуздан айтып аткан жокпуз. Жөн гана себепкер болойлу деп атабыз, эгер түшүнгөн эстүү жандар үчүн. Кудай буйруса мына ушул агабыздын ден соолугун жакшырышына мынакей азыр айтып отурса жүрөк эзилет, жүрөк ооруйт. Мындай эле отурса жакшы адам эле отургандай элестетпеңиздер. Мынтип отургандыгы менен ушунчалык жанагы оору дарттын зээнин кейиткендиги андай нерсени биз эфирге чалдырууга мындай бир маданиятка туура келбей калат. Ошол себептен биз азыр байкенин жанагындай жагдайын көрсөтпөй атабыз. Бул азыр көрсөк жүрөк көп адамга туура келбей калат. Ошон үчүн бул эфирдин дагы маданияты ошондой нерсени чалдырбаш керек экен. Ошол себептен азыр отурганын ордунда эле ойлобоңуздар. Жапжашнакай эле отурат го деп. Бул байкенин акыбалы өтө оор экен. Жанагы эме менен эптеп басып туруп жүрөт экен. Бирок эрктүүлүгүнөн, күчтүүлүгүнөн ошол нерсе менен алышып, аракетин кылып жатат. Ошон үчүн келиңиз, урматтуу мекендеш, агабыздын ден соолугунун жакшырышына себеп болуш үчүн кичине болсо да аздыр көптүр 5-10 сом болсо дагы тыйындап болсо да чогултуп, дары-дармегин алып, жакшы бир ата кадырын билген, атаны барктай алган, ушул Кудай буйруса бир жакшылык кылайын деген инсандарды биз ушул жакшылык кылууга гана чакырабыз. Ушул сиз көрүп турган видеонун астында бул байкенин өздүк WhatsApp номери, эл сом номери тиркелет. Ушул өзү менен байланышка чыгып, колуңуздан келген колдоону көрсөтүп, Кудай астында Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, мына Кудай ыраазылыгын таап калууга гана чакырык кылабыз. Кудай буйруса, анан байке, бул видеону көргөндө дагы жөн эле көрүп койбойт деген ойдомун. Кыргыздын намустуу уул кыздары бар болгон үчүн бүгүнкү күндө биздин иштерибиз жүрүп келет. Кудай буйруса, анан мен да ойлойм ошолордун катарында сиздин дагы ден соолуктун жакшырышына кандайдыр бир деңгээлде бир пайдабыз тийип калар. Биздин колубуздан келгени мына ушул. Коомчулукка чыгарып, келиңиз деп элге багы көмүскөдө турган мекендешти элге алып чыгып, жакшылык кылып коюуга чакырык кылып келебиз. Бул биздин кайрылуубуз текке кетпейт деген ойдомун. Кудай буйруса, жакшылыктар менен гана коштолгон болсун. Эми мен эмне дейм, мен баягы кыргыз элиме эмес деле Кытайга да каалабайм да оорунучу. Ооба. Баары эле ден соолук толуп эле жаркылдап турганына мен жакшы жаман каалайт элем да. Ден соолук болсо, Брежнев айткандай, ыр болсо нам болот дегендей, нам болсо ыр болот дегендей, баары эле жакшы болсо экен, элим үчүн оорубаса эле ошо биринчи байлыгың эле ден соолугуң экен. Анан могуки кайрымдуулук азамат, могуки иниме дагы ыраазычылыгымды билдирем, ушул келип мага жакшы кеңештерди берип, өзү аябай боорукер адам, ушундагы мен жакшылык каалайт элем да. Азамат иниме дагычы, ушу иштеген коллегаларына дагы ар дайым элге кызмат кылып, ушул жолдорун көргөзүп турсаңар, силерге чоң ыраазычылык билдирем да. Рахмат айтат элем. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү каарманыбыздын акыбалы оор. Күндөн күнгө денесиндеги курттар өөрчүп, таалай аганы бушайман кылгандыгын айтып жатканда, Айып алейхисаламдын чыдамы эсиме түштү. Үмүт шооласын үзгүсү келбеген ага жетекчибиздин өзү менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин көңүлүм тынчыды, бир аз болсо дагы кайдыгер карабай дары-дармегиме финансы жардам берсеңер жакшы болот эле деген үмүтүн артып, кыйналганын көрүп жетекчибиз колдон келген жардамды көргөзгөнгө аракет кылды. Урматтуу мекендештер, кайдыгер карабастан Таалай байке бизге жардам көргөзүп, сооптуу иштерге чогуу күбө бололу дегендерди төмөндөгү реквизиттерден күтөбүз. Ар бирүүдө тынччылык жана ден соолук болсун деген каалоо менен аман болуңуздар. Чолпон Шонкоева, Тилек Айталиев, Атайын кайрымдуу бол коомдук фондунун медиа порталы үчүн даярдалды.